Assalamu alaikum. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Сиздерге жакшы манай тартуулоо максаты менен адаттагыдай эле Ош шаарындагы Жапалак унаа базарына сиздерге чыгарылыштарыбызды баштайбыз. Ар бир бүгүнкү тартылган чыгарылыштарыбызды көрүңүздөр демекчимин. Бул видео алгачкы видеобуз. Мына көрүп турганыңыздардай жол жээгиндеги унааларды камтыйт. Бүгүн 23 май 2021 жыл, апта күнгө жекшемби. Bu Volkswagen Passat'tan başlay vereyim. B3 1991 жылы çıkarılgan, объему 1.8 100.000 сом. Машина кеч каналы. Коробка механика. Деотико. $1997 110.000 сом. Есім байланыс номері 770 62 62 97. Мынандай кожаный чехолдор кадалган кен, подлокотник бар. Салону деле мындай жакшы эле абалда эле көрүнөт. Айнек аркылуу көрсөк деле. Камера заднего вида. Мониторда бар окшойт анда. Opel Astra hatchback 1993 жылы чыгарылган, объему 1.6. Люк бар. $90.000 сом беле? Audi 80 1991, объему 2. Так 65.000 сом деп коюп тур, эси 55.000 сомго берип берем деп атат. Бул жакта Nexia 1-ди көрсөтөйүн. $2007, объему 1.5 115.000 сом. Так, комплектациясын көрөлү буну. Так, эң жөнөкөй эле комплектация экен. Deu Matiz 1. Так, баасын жазып коюптур. Телефон номери жок. Жылы жазылган эмес. 85.000 сом. Эгер биздин видеобуз азыр ушундай унаа базарында туруп эле көрүп, ушу Matiz издеп аткандар болсо, ушул жол жээгинде катарга келип, ушул арзан Matiz'ди алып алсаңыздар болот. Hyundai Starex 2003, объему 2.5. Жүргүнчү ташуучу толук кандуу. 400.000 сом деп атат айтылыш баасы. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер. Эми жолдун карама каршы бетине өтүп, бул жакта Газельди жолуктуруп атам. Бул кандай экен? Груза пассажир экен. 2011, объему 2.8, газ бензин 280.000 сом. Кош дөңгөлөктүү, дөңгөлөктөрү деле жакшы эле, протекторлору. Matiz 1. $2004, Европа 100.000 сом айтылыш баасы. Nexia 2 2012, объему 1.6 135.000 сом. Комплектациясын көрөлүчү. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен, кондиционер жок, айнектери жөнөкөй айланмада. 1.6. Nissan Primera Universal 2000 жылы чыгарылган, объему 1.8. Коробка механика. Климаты авто функциясы менен электронный дисплейде монохромный 4 айнектен электро көтөргүчтүү
Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, подлокотник жакшы. 115 000 сом деп атат айтылыш баасы. Mercedes-Benz C-класс 202 кузовта. 1997, объему 1.8, коробка механика. 180 000 сом деп атат айтылыш баасы. Салонда кожаный чехолдор кадалган, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, климаты авто функциясы менен, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр. Şu hem komplектациясынан бекеринен айтпайбыз, урматтуу көрүүчүлөр, ошого жараша заводдон арзан кымбат болуп чыгат. Тико 1996, 65 000 сом, коробка механика. Есім байланыш номері. Matiz 2, Өзбекстан. 2012, 180 000 сом деп жазылып турат. Жылы жаңыларда ең жөнөкөй эле комплектация болот. Так, ушунун аркасында Тико. Деу Тико, люкс обвестерде 1996, 70 000 сом. Коробка механика. Деу Эсперо. $1995, объему 1.5, коробка механика, 120 000 сом. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер, печка. Так, сиздики Opel Vectra екен, а? 65 000? 65 000 сом деп атат, жок. 1991 жылы чыгарылган, объему 1.8. Есім байланыш номері 553 00 52-51 екен, а? Салону, люк бар. Oldu. Bu жерде böyle жақсы сатып алыңыз. Vaz 2111. Тұрат, шunu көрсөтөйлү. $1984, объему 1.5, 80 000 сом. Deu Nubira 1, 1999, объему 1.5, коробка механика. Айтылыш баасы 100 000 сом. Deu Tico 1995, 55 000 сом, коробка механика. Чекеден деле тартып кете бербейсиңерби деген биздин көрүүчүлөргө да айта кетейин. Биз баасы такталган унааларга токтолобуз. Себеби эң кызыгы баасы. Анан көпчүлүгү 80-90% ушул баасын жазышпайт сатуучулар. Ошон үчүн мынандай мен секирип ал жерде кайсы жерде баасы такталган унааны көрсөткөнгө аракет жасайм. Matiz 1 1999, коробка механика, Корея. Есім байланыш номері 777 61 30 42. Дөңгөлөктөрү деле жакшы эле абалда, кышкы 4 өтөң. Протекторлары жакшы экен.
Так, пробеги қаншаны көрсетіп отыр? 396 ба? Корейскийде комплектация жақсы, кондиционер, гидравлика, электро көтөргүчтөр болот айнектерин. Басын қанша дедиң эле? 110 миң сом, а? Болду. Так, бул жакта бир машина суранып атышат. Lanos 2 экен. Chevrolet Lanos, Украинанын сборкасы. Россия баягы учеттон чыгарылган эмес. Номерде 2008 гидравлика, электропакет деп жазып койгон 100 миң сом. Так, кондиционер да барбы? Кондиционер да бар экен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Так, мынаки кондиционер бар экен, ошо кондиционердин патрубкалары. Жакшы. Матизеки, Корея. Эки миң эки. Мына эсим байланыш номери, коробка механика. 130 миң сом деп атат айтылыш баасы. Матиз 2, Корея. 2004, коробка механика, 180 миң сом. Туманниктер бар. Кожаный чехолдор кадалган, кара. Айдоочуда коопсуздук жазыгы, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр. Шунун аркасында Deo Nubira 2 1999, объему 1.5, коробка механика. Басы канча болуп атат? 80 миң сом. Кеми бар дейт. 4 айнектен электро көтөрүчтө, электро күзгүлөр. Так, кондиционер бар, кондиционер печка, электроклиматта эмес экен. Капталын да көрсөтөйлү. 80 миң сом деп атат. Болду. Вента канча болуп атат? 150? Ушунун жанында Volkswagen Venta 150 миң сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Bir 1992, объему 1.8. Салону. Дагы мага кызык болуп калды, могу жерде Москвич турат. Москвичти күндө эле көрө бербейбиз. Шунда көрсөтүп коеюн. Эми биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан дагы ушундай Москвичтерди издеп аткандар да болуп калышы мүмкүн. 1984, 412 модельде. Мына эсим байланыш номери. Басы жазылган эмес экен. Жакшы эле абалда эми өтө эле. Эмес, мына салону кожаный отургучтар экен. Жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен алгачкы видеобуздун жыйынтыктай беребиз. Алейкум ассалам. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Сиздерден биздин ушу каналыбызды колдогонуңуздар, бул лайк басканыңыздар болот. Лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Биздин каналга жазыл электер, подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Ал андан эч качан өкүнбөйсүздөр. Ушундай жакшы маалыматтардан дайыма кабардар болуп турасыздар.